Туугандар, жалпы аянты 200 квадрат метр болгон сатыла турган пентхаус квартира чыкты. Өтө өзгөчө квартира экен, 2 кабаттуу квартира. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Менимче бул квартира көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Баасы жана эсим номери азыр видеонун аягында сөз менен айтылат туугандар. Документтери так, сону ремонт кылып койгон, Кудай буйрса келип эле жашай бересиздер. Келүү жолун түшүндүрөйүн туугандар. Себептен бул квартирабыз центрда болуп калат. Келешек базарынын жанында жайгашкан ушул айланма көпүрөнү бардыгыңыздар билесиздер. Жанында мына Корона дом, анын бет маңдайында жаңы түшкөн домду да билесиздер. 16 кабаттан турат. Сатылуучу квартирабыз болсо 15 кабатта жайгашкан. Сулайман тоо деле көрүнүп турат экен туугандар, караңыздар. Дегеле шаардын бурч бурчтары ушул жерден сонун болуп көрүнүп турат. 16 кабаттуу дом, домдун алдына келесиздер. Могул жерден Ошму деле көрүнүп турат. Ошондон эле бет маңдайындагы дом. 16 кабаттуу домдун биринчи подъездине кирип 15 кабатына чыгасыздар. 15 жана 16 кабаты сатуучу квартирабыз болуп калат. 2 кабаттан турат. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү квартиранын алдына да келдим. 15 кабатка чыгып, квартиранын эшигин ачып кирип келе бересиздер. 15 менен 16 кабатта болуп калат. 2 кабаттуу квартира, мындай айтканда пентхаус туугандар. Так, 15 кабатка чыгып, эшикти ачып кирип келе бересиздер. Квартиранын жалпы аянты 2 кабатты кошкондо 200 квадрат метр. Ремонттору дагы сонун болуп бүткөн. Анан документ маселеси дагы чечилген туугандар. Эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Бул биринчи бөлмөсү. Ремонтторун көрүп атасыздар. Бул жакта балкон деле бар экен. Отопление батарейкалары бар. Баардыгы жакшы. Биринчи комнатасын көргөздүм. Квартиранын ал жактан киресиздер. Мына күзгүлөр деле даяр экен. Отопление батарейкалары орнотулган. Баардыгы жакшы, Кудай буйрса. Жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөрүн көргөзүп берейин. Анан теплый пол туугандар. Биринчи кабаты 3 бөлмө, экинчи кабаты деле бир 3 же 4 бөлмө чыгат. Азыр көргөзүп берем. Мына лестница менен чыгып барсаңыздар болот. Так, бул кухнясы туугандар. Мына эмнени көрүп аткан болсоңуздар, баардыгы калат. Келип эле Кудай буйрса жашай бере турган даяр квартиралардын бири. Планировкасы сквозной. Анан ал жакта экинчи балкону деле бар экен. Закрытый балкон туугандар. Ушундай кухня солда. Эми бул жакта болсо 3-чү бөлмөсү. Конок бөлмөсү кылып койсоңуздар деле жакшы болчудай. Так, анан туугандар, мисалы, могул жерден айнек тартсаңыздар, мына Ошму баардыгы ушул жерден көрүнүп турат туугандар. Өтө сонун, өтө панорамный вид болот экен. Эми жүрүңүздөр. Так, бул жакта биринчи кабаттын санузелдери. Бул жагы менимче душ окшойт, ичи кеңири экен. Канализациянын турбалары бүт баардыгы турат. Полудубал кафель. Бул жагы ажаткана тосуп коюптур. Эко отдельно. Жүрүңүздөр, лестница менен экинчи кабатка чыгайлы. Так, бул экинчи кабаттын биринчи бөлмөсү. Так. Мынакей туугандар, баардыгы жакшы экен. Бул жакта эле ошо 3 комната экен. Эми жүрүңүздөр. Өтө панорамный экен, мына караңыздар. Мына Зайнабидинова, Орский район. Баардыгы көрүнүп турат. Эми экинчи кабаттан санузелин көргөзөйүн. Бул жерден туугандар чогуу сатылат. Пентхаус 2 бөлүм, 2 кабаттуу квартира. Жагандай, жаткана. Унитазды коюп коюптур. Бул жагы душ, аристон, душевой кабина баардыгы даяр. Сиздерди эле күтүп атат биринчи эсим. Техпаспорту деле жакынкы күндөрдө берилет деди. Сразу сиздерге өткөрүп берет биринчи эси болуп. Ушундай 200 квадрат метр. Пентхаус 2 кабаттуу квартира. Ар бир квадрат метри $750 бааланды. Анан кеми болсо керек, чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Вариант обмен жолдорун сурапмын. Ал жагында эсине чалып өзүңүздөр айтасыздар. Барыңыздарга ийгилик. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Лайктан басып, дос таныш тууган уруктарга, группаларга деле ушул сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот.